Урматтуу достор, ассаламу алейкум. Достор, Facebook'тагы амансыңарбы, ден соолуктар. Мен чыдай албадым. Бир мен ой пикиримди айтып коеюн дедим эле. Өлкөдө аябай кырдаал нерселер болуп жатат. Аябай татаал нерселер болуп жатат. Мени өкүндүргөнү, мени эметкени, мен ушунчалык сыйлап жүргөн Садыр Жапаров тууралуу айткым келди. Мен Садыр Жапаровду аябай сыйлайт болчумун. Кечеде түшкө чейин бирди сүйлөп, түштөн кийин бирди сүйлөгөнү мен өтө мындай жаман акыбалга калтырды да. Кече түшкө эртең менен эле Адахан Кимсамаевичке мен ишенем, мен кайрадан түрмөгө кирем, мен акталып чыгышым керек деген. Негизинде акталып чыгыш үчүн кеминде ага 3 күн же 5 бир жума убакыт болот болчу кеминде. Атак 1 айга чейин чозулушу мүмкүн эле. Мыйзамдуу жол менен болот деп туруп, мыйзамсыз отуруп алды премьер-министрлик. Экинчиден, ал жерде кече кворум эмеде чогулуп атканда бир 20-30га жетпеген депутат менен эле премьер-министр болуп алды. Ол деген кайсы мыйзамсыздык? Кандай түшүнсө болот бул нерсеничи? Туугандар, ойлонуп көрөлүчү, биз эң жакшы деген Садыр Жапаров ушундай ишке барбаса, биз калганыбыз кандай болот? Биз ишенген Садыр Жапаров ушундай мыйзамсыздыктарды кылбаса, биз мына Мирбек деген Россияда, Москвада бир күчтүү адвокат бар. Ошол жазып атат, Садырдын премьер-министрлик болуп отурушу мыйзамсыз деди. Ал да каралыш керек дегендей эмелерин документация, фактылар менен чыгарып атат. Мен ойлоп атам, Садыр Жапаровдун башын айландырышты. Жанында жүргөн досумун дегендер ушунчалык эме кылып атышат да, анычы күпүлдөтүп койду. Бул жакта андай азыр эме бийлик талашуу эмес, азыр элди тынчтандыруу болуш керек да. Азыр Садыр келип премьер-министр болуп алды. Аны ким угат? Могул жактарда баардык жерлерде мурункулар эле да, мурунку эле системада ким угат эле аны? Кантип ошо премьер-министрликке барып отуруп алганына мен таң калам. Туугандар, бул жерде бир мындай ойлоно турган маселе бар. Биз дагы алданабыз. Садыр Жапаров ушундайда артка кайтсын, кайтыш керек. Алданып атат Садыр Жапаров, дагы алданып атат, өзүнө чоң эмени илгени калды. Кече дагы биз сыйлаган Мелис деген жигитибиз, Мелис Мырзахматов. Ошкой келип реалдуу сүйлөйт десек, ал да келип алып туруп бир тараптуу гана сүйлөп туруп алды. Ал жердеги Мадумаровдун колдоочулары миңдеп турган, ал жердечи, жүздөп турган. Ал да келип алып туруп бир гана тараптуу шакылдыктап сүйлөгөндө Мадумаровго тийиштирип сүйлөп кетти. Бул деген кандай нерсе болуп атат? Биз дагы алданышыбыз керекпи? Дагы алдана беребизби ушинтип? Бул жерде Адахан Кимсамаевич мыйзамдуулук менен азыр эч ким должностко отурбайт. Азыр убактылуу координационный эме топтолуп, ошол жерде бир эмени токтотуп туралы. Жумуш орундары эч качан түзүлбөсүн. Биз туруктуулукту сактайлы деп чакырып атат. Садыр Жапаров бар, ал координационный, ал жапайычылык деп атат. Бул эң ишенген эки инсанды бириктире албайсак, бул Садыр Жапаров не деген эмеге барып атат? Мен баары эле эл мени колдойт деп ойлоп атабы? Адахан Кимсамаевич үчүн далай адамдар чыгып кетет. Бекер уят болушун билбейт да ушул Садыр Нуркочович. Туугандар, ойлонуш керек. Биз өтө жаман жолдорго түшкөнү турабыз дагы элечи. Садыр Жапаров пусть эгерде бир жуманын ичинде акталып чыгыш керек негизиндечи. Мирбек айтым боюнча, жазым боюнча. Эми ал 1-2 саатта акта берет деген ал туура эмес. Өзү бул чоң кылмыш иши козголгондон азыркы мыйзам боюнча күтүшү керек болчу. Азыр эч качан должностко отуруш керек эмес болчу. Бизди сырттан карап күлүшөт. Эртең бүрсүнү барганда сүйлөшпөйт бул адам менен. Сен соттолгонсуң депчи. Элдер эме эмес да. Ошондуктан туугандар, биз аябай кооптуу маселелерди кайрадан түзүп алып атабыз. Мен айтар элем элдерге. Бул Садыр Жапаровдун премьер-министрликке келиши бул мыйзамсыз болуп калды. Аны өзү да жакшы билет. Эгерде чынында мыйзамды сыйлаган киши болсо, кайрадан артка кайтышын талап кылышыбыз керек.
Ошондой туугандар, мен да аябай кече көрүп алып, кече түн Мырзахматов келгенден кийин дагы жакшы сөз айтат десем, ал деле бир тараптуу эле ушул ыктап туруп алды да. Ошто бир эле Мырзахматов жашап атпырбы? Оштун жакы элине канчалаган эл бар? Ушундай бир эмелер болуп атат туугандар. Ошого мындай кайдыгер карабай, ар бириңер үнүңөрдү билдирсеңер болмок. Үнүңөрдү билдиргиле. Бул деген таптакыр болбогон нерсе. Сурооңор болсо бергиле, сүйлөшөлү. Акылдашалы. Эми содалаштыбы, аны дагы Баркан Мамашева абже. Ал содалаштыбы, содалашпадыбы, ал белгисиз пока. Бул жерде ал Ташиев эмени Садыр Жапаровдун башын айландырып койду. Садыр Жапаров чыкканда айткан, мен кайрадан ордума кирем. Мен мыйзамдуу түрдө акталып чыгышым керек деп айткан да. Анан эле кирбей туруп 2 саатта кайрадан актап коюш, ол вообще мыйзамга туура келбеген нерсе да. Мирбек деле айтып атат, Россияда бир күчтүү биздин тааныш достор бар. Ошолор фактысы менен чыгарып койду, бул сразу эле актала турган нерсе эмес депчи. Ошондуктан содалашпаган билбейм, бул жерде башкача көп маселелер бар. Эми түндүк түштүк деген маселени козгоп коюшту да, мындай ишe келгендечи. Азыр уже эми Мадымаров үчүн дагы көптөгөн адамдар бар да, мына жактан кетебиз, барабыз деп көбү жүрүшөт. Анан дагы ортодон дагы жаңжал чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан туугандар, мындай мыйзамдуулук жагын караш керек. Уну Адахан Кимсанбаевдардын жыйынын күтүш керек. Ошолор туура жолдо кетип атат. Ошолорду угушубуз керек. Силерде оюңарды жазгыла, айткыла. Эмне кандай суроолоруңар, оюңар болсо айткыла. Жок, Мелистин деле ою жакшы эмес экен. Мелис айтып атат го. Бир тараптуу эле сүйлөп атпайбы? Мадымаровга тийиштирип сүйлөп атат да. Сүйлөгөндөрдү эмес, биз иш кылгандарды жакшы көрөбүз деп Мадымаровга сөз тийгизип сүйлөп атат. Ал эмне Ошто Мырзахматов өзү эле жашап атыптырбы? Бул жерден алар ошо Садыр Жапаровду менен эле Ташиевди колдоп атат ал Мырзахматов. Ал эле бир тараптуу эле болуп атат. Экинчи тарапты ойлобой атат ал. Ооба, турайлы. Мен сенден кийим алдыммы? Ооба. Ооба, туура айтасыз. Биздикилер да чогулуп талап кылалы, Адахан Мадымаров деп кыйкыралы. Сөзсүз. Ол мына интернетте отуруп алып эле эметер беришибиз керек. Ар жерден чыгып, кайрылууларды жасай бергиле. Ар райондордон, Москвада болсо Москвадан. Туура эмес, мына Садыр Жапаровдун эмеси туура эмес болуп калды. Ал толук акталган жок дажечи. Эртең ал бир жака сапар менен чыгып калса, анын башка жактын эмелери, элдери акылдуу да, сен кандай акталбай туруп биз эмне төрөнүштөр менен сүйлөшөбүзбү деп эме кылса, биз өзүбүзгө эле уят да. Бул толук акталып чыгыш керек. Бул менен сразу эле акталып чыга бербей, мына камчы Ташиев бул кишини көбүрөөк башын айландырып койду чамасы жанында жүрүп. Мадымаровду президент кылышыбыз керек. Ооба, президент болгонго татыктуу бул киши. Мадымаров бул көптөгөн мамлекеттерге таанымал киши бул. Бул себептен жанагы СНГ КМШ мамлекеттеринин спикерлеринин үстүнөн төрага болгондо бул көптөгөн жерлерге барган. Көптөгөн жерлерди
өзүн көрсөткөн, бунун идеяларын аябай колдошкон. Араб Эмираттары дагы аябай колдошкон. Көптөгөн жерлерге мындай тил өтө турган киши. Бул кишини президент кылсак болот. Кудай кааласа мына шайлоолор болот. Шайлоо өткөндөн анан жакшы болот баары. Сөзсүз мен өзгөндөмүн. Мен кече барайын десем ошо жерлерде тургула деген. Силер да аты баштуу инсандар чогултуп кайрылуу кылыңыздар. Асылбек деген. Асылбек Маматуулу. Инимсиңби, агамсыңбы? Сөзсүз түрдө мен азыр өзгөндөмүн. Биз эгерде келгиле десе, биз да бир кеминде 2 газель адамдар даярдайлайбыз. Ошол жака барабыз. Жок, кече ошо жерлерде эле тургула десе тура беребиз. Туура шайлоого аракет кылабыз. Бирок мына азыркы нерселерге айтып атам. Азыркы болуп аткан нерсе премьер-министрликке мыйзамсыз отуруп алды деп Мирбек деген адвокаттын сөзүн айтып атам. Мыйзамсыз болуп калды премьер-министрлигичи. Кеминде бир 3 күн же 1 жума убакыт кетет болчу акталышыначы. Силердин оюңар деле бир тарап окшойт. Бир тарап эмес. Азыр Адахан Кемсамаш эч жерди талашкан жок. Кырдаалды токтотуш үчүн саясий партияларды бириктирди. Эч эме кылган жок. Бир тараптуу айткан жерим жок. Садыр Жапаровдун премьер-министрлиги мыйзамсыз деген нерсени айтып атам. Мен ал кишини эметип аткан жерим жок. Мыйзамсыз болуп калды. Бунун кеминде себетинде ал жерде 61 депутат бекитиш керек. Премьер-министрликтичи. Ал жерде көрдүңөр да, ошону Садыр Жапаровду колдоп аткан премьер-министрликке көрсөтүп аткан видеону көрбөйсүңөрбү? 20дан ашуун депутат эле отурат. 61 депутат менен премьер-министр болот. Бул бир. Экинчиден, Садыр Жапаровдун 2 саатта акталып кала турган иш эмес. Кеминде 3 күн же 1 жума кетет болчу. Кече эрте менен мен Садыр Жапаровдун 2 сүйлөгөнүн айтып атам. Эрте менен эле айткан. Мен ошо Адахан Кемсамбаевди колдойм, көрсөтөм. Туура эле жол. Мен кайрадан түрмөгө кирем, бирок акталып чыгышым керек деп чыккан. Түштөн кийин башка сүйлөп калып атпайбы? Ошол туурабы? Силер ошондой адамдарды колдойсуңарбы? Колдой бергиле, мага андай 200 адамдардын кереги жок. Азыр элдин күчү менен дардалаңдап сүйлөп коюшту да, дардалаңдап эметип кетишти. Легитимдүү премьер-министр болду деп атпайбы? Легитимсиз каяктагы 20дан ашук депутат менен кандай? Бүгүн легитимдүү эме көрсөтүлөт. Бүгүн көрсөтүлөт. Ал ошо Адахан Кемсамбаевдер бүгүн ошо 8 партиянын лидерлери көрсөтөт. Ошо депутаттар келет. Ошонун негизинде көрсөтүлөт. Бул каяктагы эме менен эле элдин сүр гүргүрү менен эле премьер-министр болуп алды да. Ал жерде Садырды колдогондор баары эле колдобогондар да бар болчу ал митингде. Баары эле Садырды колдогон жок да. Эмне себептен элдин астына чыгып сүйлөгөн жок Садыр Жапаров ушул жерде? Артыңкы эшик менен качып чыгып кетип калыш Ташиевго. Неге андай болот? Элдин алдына чыгып мен премьер-министр болдум деп айтып көрсүн, ошол жерде тала берет болчу эркекче. Колдоо көрсөтүп атканыңарга рахмат. Бирок ошондой биз эл өзүбүз ар бирибиз мындай тууралыкты талап кылганда ошо туура адамдар келет да. Анан эле боло берет деп туруп эле боло берет болуп ушул убакка келдик. Туура эмес тандоону өзүбүз баштайбыз биринчи. Welcome. Адахан убактылуу президент. Жок, убактылуу президент эмес. Ал эч нерсе эмес, эч бир бийликте келген жок. Ал убактылуу мына митингдерди токтотуп туралы.
митингдер токтогондон кийин анан кийин элди тынчтандырып туруп анан кийин башка иштерге өтөлү деп мыйзамдуу жол менен кетип атат. Анан Садыр Жапаров кече башка түшкө чейин бирди сүйлөп түштөн кийин башка сүйлөп калып атпайбы? Ал туура эмес да. Адам бир сүйлөш керек. Экөө ынтымак болот десем кайра бөлүнгөнү жатышат дейт. Эми ошо ынтымак эле болуп келатышкан, аны жанындагы жүргөн шакалдар өлтүрүп атпайбы? Могул жерден эми түндүк түштүк болуп башталат, көрөсүңөр го. Кудай сактасын. Ол Садыр Жапаров ушул жерде элдин эмеси менен эле мындай дардалаңдап атат. Ал митингде бүтөт. Бул властьтарда кимдер отурат деген нерсени ой жүргүзбөй атат да. Эртең Садырды эч ким укпайт, например. Ал легитимдүү деп көрсөткөнү менен. Мен дагы айтам. 61 депутат премьер-министрди бекитет. Кечеги эме видеону көргүлө мага ишенбесеңер. Ал жерде 20-га жетпеген депутат отурган. Ошо 20-дан ашуун депутат менен премьер-министр болуп бекитилди деп кайсы бети менен айтып атат? Өзүңөр ойлонуп көрсөңөр, 60 мыйзам боюнча 61 депутат, Садыр Жапаров мен мыйзамды сыйлайм деп атат. Сыйласа 61 депутат чакырбайбы? 61 депутат менен премьер-министр болуп бекитилет. Туураны туура деп айтыш керек да, калп эле жалган эме кыялдар калдана бербейчи. Мен дагы Садыр Жапаровду бул убакка чейин сыйлап келгем. Мен аябай сыйлачумун. Бирок кече түштөгө чейин түштөн кийинки эмесинен кийин мен вообще жаман көрүп калдым. Начар адам экен. Вообще начар адам экен. Өзү айтты го, мен кайрадан түрмөгө кирем деп. Же укпадыңарбы? Баарыңар эле уксаңар керек, айткыла силер делең. Мен түрмөгө кирем, мен мыйзамдуу түрдө акталып чыгам деп. Мыйзамдуу түрдө акталып чыгыш үчүн кеминде Садыр Жапаровго 1 жума убакыт кетет болчу. Анан 2 саатта эле элден коркуп эле сотторун элден коркуп эле эме чыгарып берди да. Коркутуп туруп эле жыйынтык чыгарып берди да. Анан кайрадан эле премьер-министр болуп калса, ал өзүңөр ойлосоңор, эртең премьер-министр сыртка чыгып сүйлөгөндө, сен урус, сен тюремщиксиң деп сүйлөшпөй койсо эмне кыласыңар? Дагы эле кыргыздын абириби? Өзүңөр ойлонуп көргүлө да. Ошол жерден анан эл аралык эмелер дагы карайт. Бунун ошо акталып атканда эл аралык соттор да карайт да, туура эле акталып атат мына ол. Туура эле чыкты деп айтат. Эртең ал жактан эл аралык соттор, бир мисал үчүн Россияга барып калса, бул биз эл аралык сотто караганбыз, бул мыйзамсыз акталды десе, сүйлөшөт дейсиңерби? Анан дагы эле Садыр Жапаров тепкилеп баштайсыңар, эч нерсе кылбай атат депчи. Кенен ойлонолу да ошон үчүн. Асылбек, макул укам, азыр эметкенден кийин мен телефон номериңди жазып алам. Сөзсүз. Ташиев бул жерде алдын ала даярдалган нерсе экен дейт. Ташиев да далдалаңдап кетет да, бир песте дардалаңдап кетет. Ташиев кечеде эле Мадмаров экөө дебатта бир жакшынакай болгондон, бул оңолуп калган окшойт бул киши деп мен эметип аткан элем. Бир песте эле Садыр досунун да башын айлантты да. Мындай кылышыбыз керек, андай кылышыбыз керек. Садыр ал жака премьер-министр болуп отурган, бул жакта бийликтер ар башкача нерселер болуп атат. Силер көрбөй атасыңар. Уурулар, совсем эмелер келип атыр. Мэрияга отуруп алып атышат, ар райондун мэрияларына отуруп алып атышат. Анан кантип Садыр Жапаров премьер-министр боло алат? Пошел ты деп койсо кантесиңер? Терең ойлонбойт бул Ташиевчи, терең ойлонуп иш кылбайт бул. Убактылуу ошо элдерге эле, элдин духу менен эле дардалаңдап кетти. Андай болбойт. Мыйзам чегинде каралыш керек, бардыгы мыйзам чегинде. Адахан Кимсанбаев туура жол менен кетип атат. Азыр ал бийликти колго алган жок, бир да бийликке жакындаган жок. Ал билет себептен. Мыйзамсыз бул бийлик кереги жок. Ал убактылуу координационный эме түзүп туруп, элдерди тынчтандыралы. Анан бардык
саясий күчтөр ушу мурунку эски депутаттар чакырып мыйзамдуу түрдө бир эмени кабыл алалы деп. Бүгүн билинет ал нерсе. Мыйзамдуу болуш керек да бар. Анан мыйзамсыз менен отуруп алып анан өлтүрүшөт да. 67 добуш менен өттү деп. 67 эмес. Биз көрүп отурдук 20-25ке жетпеген депутат менен өтүп кетти. Ал болбойт да. Барыңар эле айткыла туура депчи, мен айта бербей. Эми бакы Садыр Жапаров катуу кетти го. Эми кетсе кетип турат да азырынча. Мунузбек Топчубаев Атакандын күйөрмандары сабыр кылгыла, Садыр татыктуу. Мен татыктуу эмес деп айта элекмин го. Мен татыктуу эмес деп айткан жерим жок го. Мыйзамсыз отуруп алды деп айтып атам. Мага ишенбесеңер, мыйзамды окугула. Онол жерде Мирбек деген күчтүү адвокат бар. Ошол жазып атат. Садырдын келиши, премьер-министрлик болуп келиши мыйзамсыз деп какшап атат. Туура эмес келип алды. Эртең Садыр Жапаров, мен дагы айтам, бир жака чыгып калса, эл аралык соттон алар кайрылуу түшөт деп, бул киши толук акталбай туруп эле премьер-министр болуп алган деп койсо, ким сүйлөшөт Садыр Жапаров менен? Ошону да ойлонгула да. Бүгүнкү күн менен эле жашап өтпөйбүз го. Жапаров түрмөдөн чыгып чыкпай өзүн президент сезип алды. Туура. Президент бай эл күйлөнүп атса, жок. Кече мени кызыктырган нерсе майли. Ошончо Садыр Жапаров премьер-министрлик бекитишсе, эмне себептен элдин алдына чыгып, урматтуу элдер, мен премьер-министр болдум деп элге чыгып кайрылбай артыңкы эшик менен качып чыгып кетип калышты. Эмне себептен? Элден коркту. Талап тыты берет болчу ошол жерде. Садыр Жапаров Ташиев кошуп турупчу. Туура, мен да Хайрулла Орозов, туура. Мен деле ошону айтып атам. Садыр Жапаров кайрадан кирип отурганда, аны уже сот азыр жестоко карайт болчу. Түнүгүн иштеп туруп 3 күндө актап чыгарат болчу. Ошондо майли мыйзамдуу болуп келет эле. Мен мына мыйзамдуу акталып чыктым. Бардык мыйзамдардын талабына жооп бердим. Акталып чыктым деп чыгыш керек эле да. Ал мыйзамга туура келбейт атпайбы? Мен деле ошо мыйзамсыз жактан айтып атам. Мен Садыр Жапаровдун андай мындай экенин деген жерим жок. Премьер-министрликке мыйзамсыз отуруп алды, эрге кыйшык отуруп алды. Ошентип эрге кыйшык отуруп алып чекеден куулушуп ататын айтып. Бул да кыйшык отуруп алды. Эртең да ошондо кулап түшпөсүн дегенден айтып атам. Эртең бүрсүнү Садыр Жапаровду раза тепкилеп баштайсыңар анан кийин. Бул да эмне кылып койду деп. Ошондой жол менен келсе, ошондой жол менен эле болот аягы. Аны Мадымаров көп жол эскертет. Кийинки шайлоого даярдангыла, кыйкыргандан, бакыргандан жакшы нерсе чыкпайт. Туура, эми шайлоого Кудай кааласа катышабыз, шайлоолорго даярданабыз. Ошол ал болот, шайлоо обязательно болот, болбой эле көрбөйбү? Эмне ушунча эле премьер анан кийин президент болом деп атышабы же? Токтоп тургула, ал шашпай тургула. Силер кечээки нерсени көрүлө, дардалаңдай бербегиле. Ала көп нерсе алды да. Мадымаров менин президентим бек болот дейт. Мен да президентим. Мырзахматов ошентип атпайбы? Мырзахматов да бир тараптуу эле болуп атпайбы? Ошол жерде биз лозунгдар турат. Мырзахматов, Мадымаров деп эмелер лозунгдар жазылып турат. Эмне себептен Мадымаров да ушундай эл аралык деңгээлде билет, күчтүү киши деп бир ооз сүйлөп койгон жок. Наоборот, Мадымаров жактарды жамандап сүйлөп атты. Эмне Мырзахматов эмне ош шаардын ичинде эле мен кыймын деп атабы? А сыртта эмне баары эле ошо Мырзахматовду колдойт экен? Мадымаров татыктуу. Камалган адам законго туура келбейт, туура. Эми Жапаров ошентип сүйлөп атат, туура. Аны эл басым берет. Экенчилер басып алды. Жок, басып ала элек. Али эрте.
Ташиев саткын. Ооба саткын. Жакытбек ака ошондой болуп атпайбы, мен ошого таң калып атпайм. Мен күнгөнү мыйзамсыз отуруп алды, эрге кыйшык отуруп алды, эртең дагы чечип жүрбө, ошол дагы башына таяк жеп жүрбөсүн деген нерсени аз убагында ачуу болот, кийин таттуу болот да. Ошого таң калып атпайм. Сразу эле келип туруп эле мен мынтем, мен деп кетет экен да бунун деле. Элдер айтчу эле, бирок айтты эле, Садырды билбейсиңер силер депчи. Көрсө ошондой эле адам экен. Жок, Ташиев менен Сокен план болсо керек. Жок, андай эмес. План деле андай эмес. Алар просто ошо эл ошончо эметип көтөрүлүп элдин эмесинен эле пайдаланып жүрүштү. Шайланып премьер-министрлик иштин баштады го. Бүгүнөн баштап баштайын деди го. Көрөбүз го эмне кантип баштар экен. Ошол эле баягы койчуман таягы экен. Ошол эле жол менен кете берет. Адахан Кимсанбаевич менен кетиш керек болчу. Мадымаров бул жерде тазалыгын тактады. Ал киши ар дайым таза жүргөн, таза жол менен барат ал. Атамбай кайра камалыш керек, камалат. Нургүл Юсупова түрмөдөгү мыйзамга туура келбейт. Ооба, туура келбейт. Аны туура келтирип салышты го, элдин күсү менен, күргүр менен. Ошондой туугандар. Кечеги митингге элдин көбү каршы. Башын айлантып атат элдинчи. Кечеде ошо бир песте ушул кичине сабыр кылып келгиле чогулалы дегенден кийин Ташиев менен Садыр Жапаров да келиш керек болчу ошо кворумгачы. Келип ошо жерде эл менен болуш керек да. Ошондо эл бөлүнбөйт болчу. Эми Садыр Жапаров өзүнчө премьер-министр болуп алды. Садыр Жапаровдун тарапташтары көбүнчө түндүк жактан болот. Анан бул жакта Мадымаровдукулар бүгүн реалдуу түрдө эме кылса, эки жактык болуп кырылышат эмичи. Ооба, Садыр пока убактылуу эле. Туура, бирок өзүн жана мыйзамсыз келип алды да, ошону айтып атабыз. Мыйзамсыз келип калды Садыр Жапаров. 26 депутат менен кантип эле эме премьер-министр болуп калсын. 67 депутат келиш керек да ал жерге. Мадымаровго каршы иштер жүрүп баштады. Ооба, ошол эле бакы ошол 5-6 топ да. Ага Кудай калса эме бербейбиз го. Силер тике турсаңар, эмеден эле жана соцсеттен эле эметип турбайчы. Азыр буюрса биз саат 10го штабка өзгөндө штабка чогулабыз. Анан кандай команда болсо ошону аткарабыз. Бишкекке келгиле десе, бизден азыр кече эле аксакалдар өздөрүнчө бир газель да эметишкен. Жаштар биз өзүбүзчө эме болуп 2 газель эме болобуз. Даяр турабыз. Келгилесе барабыз. Мадымаров үчүн көбү тике туруп берет. Али мына айыл жергелерде көп тике туруп берет. Мен азыр Өзгөндү район акимине кирем саат 10дорду. Ал кече эл тараптамын деген. Бүгүн барабыз го. Кирип сүйлөшөм го. Жапаров чындап эле басып алды, убакыттан пайдаланды.
Туура ошо бакы айтып атам го, элдин гүү десе эле сразу эле эригип кетпеш керек да, нарак беракты караш керек. Эми нелер болуп атат? Бул эртең эми ушундай иш козгоп салат да бугачы. Басып алды деген эме менен иш козгоп салсам эмне болот анан? Дагы Садыр Жапаровдор чыгат, мыйзамсыз камалды. Как өзү мыйзамсыз премьер-министр болсо, мыйзамсыз камалат анан. Бүгүн чыгышат, бүгүн Бишкекке толгон адамдар кеткен. Кечетен бертин. Бүгүн чыгышат. Бүгүн 8 айткандай эмени белгилеп кетейин. Бүгүн 8 партия Адахан Кимсанбаевди төрагалыгын көрсөтүшкөн. 8 партия. Республика, Замандаш, Ордо, Атамекен, дагы көп иш кылып өтпөй калган партиялардан да. Ошолор эмеге көрсөтүшкөн. Бүгүн алардын ошо кворум жыйынтыгы боюнча бүгүн ошо депутаттарды бүгүн чакырышат. Бүгүн бардык эмени ошо жерде чакырышып, ошо жерде анан бекитишет. Ошол жерде митингчилер Ала Тоо аянтында күтүшөт. Бүгүн анан реалдуу түрдөгү кадамдар болот. Кечеги бай элдин күргүрү менен эле болуп алгандар адашты. Шайлоо, Кудай кааласа шайлоо болот. Шайлоого даярданабыз. Мына эми шайлоону бурмалап көрсө анан көрөбүз го. Биз шашпайбыз, тууган. Просто бүгүнкү эмени өткөзүшүбүз керек, ордун жыйынтыгын. Анан кийин ошо элдер ошо Садыр Жапаровдор ошол убактылуу өкмөт болсо болуп тура берсин. Анан бирок ошо жазда шайлоону өткөзөбүз. Шайлоону өткөзүп туруп анан шайлоодо ким утканы утат. Бүтүнчүлөр өтө маданияттуу экен, биздерге жараша. Ооба. Биз ошол кишинин артынан эришип жүргөн катары биз ошондой маданияттуу жабыбызды көрсөтүш керек да. Эл дагы бизден сабак ала турган болуш керек да. Булар маданияттуу эме жүрүшөт, маданияттуу өлкө курушат деген эмени калтырышыбыз керек да тарыхтачы. Садыр бийлик үчүн чаңкап жаткандай болду. Ооба. Мен да ошондой эле ойлоп калдым. Мен ал кишини таптакыр башкача ойлочу элем да. Көрсө бийлик үчүн эле экен эле да. Ооба, Ташиев Гүлөнүмө жиндилиги тутуптар ака. Мени сунушум мош аянтын элеп айтышыбыз керек. Лозунг кылып Адахан Мадымаров менен бирге болгула деп. Акча канча көп адам деп ака. Ketemu көрсөт. Demekin bagajник замок алып кетти. Demekin nereden açılат да? Ана замок кандай экеники? Тоголок замоктонбу? Жок мында. Жок, ана жазган кандай? Мында? Болуптур, анда уюштурабыз. Бүгүн Кудай кааласа бардык нерселер уюшулат. Жаштар колдон келе турган ишти кылалы. Кимин башкара аласыңар? Азыр колдон келбейт. Жапаровду туура эле шайлады. Жапаровду кандай туура шайлады? Сен кече мага ишенбесең, кече видеону көр. Премьер-министрликке бекитип аткан. Ал жерде канча депутат? Көп болсо 20дан ашуун депутат отурду. Мыйзам боюнча 61 депутат, 60тан жогорку депутат премьер-министрликке көрсөтүш керек эле. А мыйзамды бузуп атпайбы? 20 депутат менен эле эмен жаап туруп премьер-министр кылып отур. Ошо мыйзамдуубу? Мен мыйзамдуу жактарын айтып атам. Бул эрге кыйшык отуруп алды. Кайрадан эле ушул мыйзам эртең ошо өзүн аңтарып түшөт. Ошондо кошо күйүп атам. Силер убактылуу эле сүйүнүп атасыңар. Ал болбогур нерсе. Саттар Абдыганиев. Привет.